Жаратылыш менен жуурулушуп жашоо, таза азыктарды колдонууга чакырган иш-чара театрлаштырылган оюн-зоок менен башталды. Анда студенттер мал жандыкты барктоого, жаратылышты сактоого чакырык таштап, кыргыз баалуулугун даңазалашты. Уй баласын сөйт, коркогум деп, караңгыда баспаган коркогум деп, кой баласын сөйт. Фестивалдын көркүн ачкан, колго жасалган буюмдар, оюнчуктар жана сүрөттөрдүн аллеясы болду. Бул көздүн жоосун алган өзгөчө буюм тайымдар көргөзмөсү калдыктардан кирешеге деп аталды. Герексиз сезилген нерселер менен өзгөчөлүктү жаратуу, жашыл экология сабагынын алкагында жасалат. Бул жерде мисалы ар кандай таштардан форма чыгарганбыз. Бул жерде жөнөкөй тарелкага бир сүрөт картинаны түшүргөнбүз. Көбүнчө бизде ар кандай материалдардан иштетилбей калган китептерден, пластиктерден, айнектерден, кийилбей калган кийимдерден, окулуп бүткөн гезиттерден жана башкалардан жасасак болот. Ошолордон жасап биз иштетилбей калган материалдардан ар кандай кызыктуу балдардын материалдары менен фантазиясы менен ушуларды жасашат. Күнүмдүк турмушта колдонулуп жүргөн кадимки буюмдар менен бул жакта ажайып кооз нерселер жасалган экен. Мисалы бул гүл кадимки кагаз кол арчыдан жасалыптыр. Ал эми менин колумдагы бул тегерек картинканын четиндегилер макарондо жасалган. Ал эми бул гүлдөр болсо кадимки дубль мыктан жасалыптыр. Ал эми анын саптары жана жалбырактары биз күнүмдүк тамакка колдонулуп жүргөн бурчактардан жасалган экен. Ошондой эле бул жактан мындай кооз картинканы көрсөк болот. Анда гречка, күрүч жана манка менен жасалган бир сонун сүрөттү көрө алабыз. Мында келген коноктор байыркы мезгилге кайтып баргандай сезимде калышканын билдиришти. Анткени Оомат айылы деп аталган этно комплексте көчмөндөрдүн жашоо тиричилигине курчаласың. Этно айылдан кыргыздын турмушунда унутулуп калган тиричиликтердин бардыгынын жанданганын көрсө болот. Мисалы мен азыр камыр жайып, кадимки эле калама жасап жаткан учурум. Бул жакта окуучулар бүгүнкү келген конокторго ушинтип калама бышырып берип жаткан учурлары. Бул калама 3 минутта же 5 минутада бышат. Кыргыз эли мурда тезирээк тамак бышыруу максатында, тезирээк азык камдоо максатында ушундай каламаларды бышырып жеп келишчү. Азыр бул көбүнчө унутулуп калган токочтордун бири. Бышып калды окшойт. Мына бышып калыптыр. Салттуу маданиятты жайылтуу, кыргыз даамын жана эт чүйгүндөрүн даңазалаган фестивалдын максаты кыргыз даамдарынын, анын ичинде эт азыктарынын табигыйлыгын сактап калуу. Ал милдетти ките окуу менен эмес, салтты билүү аркылуу аткарууга мүмкүн экенин директор айтат. Андыктан мектептеги окуу багытынын негизин жаратылыш менен жуурулушуп жашоо түзөрүн кошумчалады. Биздин жаратылышты сактап, мал жандыгыбызды сактап, туура жашоо ушунун баары биздин салт экен. Ошо салттарды сактап өнүктүрүп кетиш керек да. Анан ошо биз бүгүн ошону көргөзүп, анан ошону менен параллельно жанагы жаңы технологияларды кандай колдонсо болот, кандай чагылдырса болот, илимди кандай алып келсе болот ушул жерге. Ушулардын баарына кантип биздин балдарды окутсак болот деген максат болчу да. Фестивалдын алкагында конференция өткөрүлүп, учурдагы азыктардын сапаты сынга түштү. Катышуучулар коммерциялык багытта мал баккандар 4 түлүктү дары менен азыктандырып, кошулмалардын жардамы менен искусстволук түрдө семирткен учурларга каршы турууну колго алышкан. Мен малды өстүрүп атамбы, мен сатып атамбы, мелерге берип атамбы, мен жоопкерчиликтин ал таза болуш керек. Ошондон чыгып атпайбы? Ооруп атпайбызбы? Анан эми бул чоң проблема да. Ошо проблеманын тегерегинде эле ошо обсуждение болот. Ал эми адистердин айтымында учурда эң оолуу малдын таза породасын сактап калуу тапшырмасы турат. Бул жаатта өлкөнү экологиялык таза эт менен камсыз кылуу багытында иштер алгылыктуу башталган. Биотехнологиялык центрди биз азыркы күндө 2013-жылы уюштуруп, ал жерге эң алдыңкы жогору продуктулуу букаларды кармайбыз. Андан сырткары кочкорлорду кармайбыз. Анан алардан урук алып, урукту тоңдурган урукту биз ошол жергиликтүү фермерлерге таратабыз. Байыркы маданиятты даңазалаган кесиптик лицейде фермерлер дыйканчылык жана ашпозчулук багыттагы кесиптерге адистер даярдалат. Алар салттуу билимди ийгиликтүү өздөштүрүшкөн. Илимий конференциянын жыйынтыгы менен салттуу билимди башка лицейлердин да окуу программасына киргизүү боюнча резолюция кабыл алынмакчы. Биздин салттуу билим жана жаратылышка болгон аяр мамиле, органикалык мал чарба, органикалык тамак аш,
ошону жандандыруу, ошону ары жылдыруу, анын баары биздин генофондко, биздин элибиздин ден соолугуна таасир этет. Фестивалдын соңунда түркүн түстүү эт даамдары конокторго узатылды. Этти устукандоо боюнча мастер-класс өтүлүп, эттен жасалган тамак аштардын жана элечек фестиваль өттү. Жанагүл Тазабекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.